Саламатты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 30 миңге жакын ичек карын оорулары катталат. Катталбаганы канча? Ичүүчү суу аркылуу жуга турган ооруларга каршы күрөш өлкөнү жыл сайын 4,8 миллиард сомдон ашык чыгымга алып келет. Таза суу маселесин чечпей туруп, туризмди, жалпы эле экономикабызды өнүктүрүү кыйынга турат. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республика бюджет эсебинен жана 17 айыл эл аралык финанс институттардын жардам аркылуу таза суу менен камсыз болду. Жакынкы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмаларын реабилитациядан өткөрүлөт. Эгерде 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты ажыратылган болсо, ана 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Анан биз дагы бул маселени кайра караш керек. Кийинки жылы бюджет каралганда бир эле сырттан келген каражатта карабастан, биз да ички бюджеттен 5 миллион сомго чейин бул каражатты көбөйтүшүбүз керек. Ошондо биз эсеп боюнча буйруса 2005 жыл ичинде толук менен айылдар таза суу менен камсыздуу күтөбүз. The Kyrgyz Republic's leadership has the ambition to provide universal access. Кыргыз лидерлери 5 жылдын ичинде Кыргызстандын баардык аймагын таза жана зыянсыз суу менен камсыз кылууга бел байлап, амбициялуу максат коюп жатат. Мен бүгүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы бул максатты колдой турганын дагы бир ирет ырастайм. Бүгүн биз сууну жөн эле үйлөргө жеткирүү тууралуу гана эмес, аны натыйжалуу жана жаратылышка зыян тийгизбей тургандай ишке ашыруу жөнүндө да сүйлөшүшүбүз керек. Биз кыргыз тараптын тариф реформаларын колдойбуз, бирок ал реформалар ачык айкын, дыкат даярдалып, түшүндүрүлүп ишке ашырылышы керек. Мүмкүнчүлүк албетте бар. Анын үчүн иштеш керек, анын үчүн инвестиция тартыш керек. Биринчиден, өткөн жылы бизге 250 миллион бөлүнгөн. Быйыл 500 миллион бөлүнүп атат. Ошондуктан биз алганыбыз өзүбүзгө милдеттенме алган 44 айыл уже республикалык бюджеттин эсебинен. Анан калгандары фонддор бар, жана мен айткан донорлордун эсебинен чечебиз да. Биринчи этапта токтоп калган, сектордон кетип калган Азия өнүктүрүү банкы бул кайрадан келди, өзүнүн биринчи 21,4 миллион доллар менен келген. Азыр дагы кошуп үстүнө азыр бүгүнкү күндө 32,188 миллион доллар менен келип атат да. Бул деген бир Нарын облусунун бардыгын биз жаап атабыз. Андан тышкары Баткен менен Таласты Ислам өнүктүрүү банкы менен жаап атабыз. Эң көйгөйлүү нерсе бүгүнкү күндө Жалал Абад, Ош жана Баткен болчу. Андан тышкары урматтуу президентибиз Кытай эл республикасына былтыр барып келгенде 100 миллион чечилген. Ошону мына 20-жылдан баштап атат келет деп. Ага ошол Жалал Абад, Ош облустарынын калган айылдарын камтыйбыз деп ойлойбуз да. Негизи бул биринчи фазаны алкаганда Жалал Абад шаарында мына 60-70 жыл мурун жердин астында калган трубалардын баары жаңыланып бүттү. Биз Кудай буйруса жакшы иш кылдык деп ойлойбуз, анткени мындан ары дагы бир 60-70 жылга жердин алдында трубалардын баары системалары жаңыланды. Андан сырткары биринчи фазанын негизинде мына буга чейин жөн эле баягы жер үйлөр жайдан күндө сууну ачып койсо коросуна. Бүгүнкү күндө андай маселе жок, эл үнөмдөштү үйрөндү. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө жана Водомерде учетчиктер бар. Мына 9,5 миңден ашык учетчик коюлуп чыкты. Экинчи фазанын 9 миңге жакын, экинчи фазада 3,5 миңден ачык коюлат. Андан сырткары бүт шаардын ичинде система жаңыланды. Азыр 10 миңге жакын Водомерни счетчик коебуз. Насос станцияларды реконструкция кылабыз. Ачкычный сооружение канализациянын экинчи этабын реконструкция кылабыз. Көп да тармак. Ал жамгырда суу токтоп калган жылына 1-2 жолу ал бир эле нерсеси, андан башка көп нерсе бар. Токтоп калганда деле ал Оштун центринде гана токтоп калат. Аны бергенде көбүртүп жабыртып коюп атышат да. Көп райондордо суу болот. Бирок бул чоң көйгөй действительно. Бирок 100% Оштун токтоп калат, токтобойт ал. Просто бул европейский банк талкагында ал жок. Мен открыто айтып коеюн, папандын өзүнөн булганганда бир кудайдан ал. Пока биздин мүмкүнчүлүк жок, анда проектте карай элекпиз.